Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Боомдо кайрадан өрт чыкты. Тоң районуна караштуу Көкмойнок 2 айылындагы ачык аянтта кайрадан өрт чыкты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген маалыматына ылайык, өрт бүгүн 25 март саат 11:20 чамасында тутанган. Жеринде өрттү өчүрүүгө жалпы 4 көчүрмөн эсеп тартылды. Мына сырткары Токой Жарбасынан 10 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 15 адам, Тоң райондук ички иштер башкармалыгынан 12 кызматкер өрт өчүрүү ишине көмөк көрсөтүүдө. Ошондой эле абалды ыкчам жөнгө салуу максатында саат 12-де өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Көзөмөл башкармалыгынын ыкчам тобу тартылды. Алдын ала маалымат боюнча өрттүн жалпы аянты болжол менен 5 сотукты түзөт. Маалымат үчүн аталган аймакта 24 март күнү өрт чыгып, анын жалыны болжол менен 50 гектардай аянтты каптаган. Өрт толугу менен саат 21:30да өчүрүлүп, кайрадан өрт чыгып кетүүсүн көзөмөлгө алуу максатында жеринде нөөмөт уюштурулган. Кошумча маалымат берилет. Булак Суперкежи. Маркум Дөө Чыңгыздын абакта машыгып жаткан акыркы видеосу. Былтыр 30-июль күнү Бишкектеги СИЗО 1де киши колду болуп өлтүрүлгөн. Дөө Чыңгыз Кайман аты менен белгилүү Кримтөбөл Чыңгыз Жумагуловдун абакта машыгып жаткан видеосу сот тармактарга тарады. Видео кайсыл учурда тартылганы белгисиз. Чыңгыз Жумагулов кылмыштуу топту уюштуруу, ошондой эле жеке ишкердик менен алектенген адамдардан системалуу түрдө ийи өлчөмдүү акча талап кылуу фактысы боюнча УКМК тарабынан кармалып, андан көп өтпөй Бишкектеги СИЗО 1ден сөөгү чыккан. Анын өлүмү боюнча 5 адамга айып тагылып, кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү, өзгөчө мыкаачылык менен топтошуп, алдын ала сүйлөшүп алуу менен статьялар коюлган. Булак Назар Ньюс Кежи. Нарын облусунун аймагында жер титирөө катталды. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөө саат 2:53 чамасында катталып, божогунда күчү 3 балга жеткен. Жер титирөө Нарын районунун Төш булак, Жан булак, Достук айылдарында жана Нарын шаарында 3 балга чейин сезилген. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Булак Назар Ньюс Кежи. Өзбекстан терроризм коркунучу бар өлкөлөрдүн катарына кирди. Өзбекстан терроризм тобокелдигине байланышкан абалы начарлаган өлкө деп бааланды. Бул тууралуу Экономика жана Тынчтык институтунун Global Terrorism Index 2023 деп аталган жаңы баяндамасында айтылат. Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн ичинен Тажикстан терроризм тобокелдиги боюнча 50-орунда турат. Баяндамада Кыргызстан, Казакстан жана Түркмөнстан терроризм коркунучу жок өлкөлөрдүн катарына киргизилген. Өзбекстан террорду коркунуч рейтингинде 163 өлкөнүн ичинен 70-орунга жайгашкан. Афганистан террористтик коркунуч тобокелдиги эң жогору деп бааланып, рейтингде 1-орунга жайгашкан. Буга чейин Өзбекстан көптөгөн жылдар бою терроризм тобокелдиги жок өлкөлөрдүн катарында болчу. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргыз-тажик чек арасында чыр чыгышына жол бербөө. ЖККнун миссиясы тууралуу. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чоң чырга айланган чек ара маселеси тилекке каршы эл аралык тургай регионалдык күн тартибинде да ири оюнчулардын көңүл сыртында калууда. Россия менен ЖККдан башка эч ким абалды жөнгө салуунун форматын мындай кой эки тарапка ортомчу болуу тууралуу да сөз кылган жок. Анткени менен дымактуу оюнчунун баарынан Борбор Азиядагы 5 мамлекет менен кызматташуу жаатында программасы же стратегиясы бар. С5+ долбоорунун япониялык, америкалык, Европа жана Кытайлык форматы бар. Түрк мамлекеттеринин уюму иштеп жатат, бирок булардын бири дагы жаңжалды басууга аралашкан жок. Кыргызстан менен Тажикстандын коңшуларына да суроо көп. Акыркы жылдары интеграция идеясы көбүрөөк жаңырып, коңшу өлкөлөр биригип, регионалдык субъектиликти жогорулатууга аракет кылып келет. Коңшулар терешүүнү байкамаксан, бирок дал ушундай каршылашуу Борбор Азиядагы толук кандуу кызматташууга жолдоо болуп келет. Мисалы 2022 жылдын июлунда Чолпон Атада өткөн БА өлкө башчыларынын консультативдик жолугушуусунда Тажикстан менен Түркмөнстандын президенттери достук коңшулук жана кызматташуу боюнча келишимге кол коюудан баш тартты. Болбосо анда бардык талаштуу маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү каралган эле.
Россия үчүн маанилүү коңшу, жукуку боюнча өнөктөш болгон Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамилени калыбына келтирүү чыр башталганын тарта эле принципиалдуу мүнөзгө ээ болчу. 2021 жылдын апрелинде болгон кандуу кагылышуудан кийин дароо эле жогорку деңгээлдеги 3 тараптуу сүйлөшүүнү уюштуруу аракети көрүлгөн. Россия президенти Владимир Путин Москвага жеңиш күнүн белгилөөгө келген тажик лидери Эмомали Рахмондун сапарынын алкагында Кыргызстандын жетекчиси Садыр Жапаровду да чакырууну пландаган. Бирок тараптардын жолугууга даяр эместигинен улам сүйлөшүү үзгүлтүккө учураган болчу. Тилекке каршы ортомчулукка жана үчүнчү күчкө дал ушундай ишенкиребеген этияттык жукукунун тынчтык орнотуу демилгелерин тушап койду. Болбосо Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү бейформал түрдө уюм ичиндеги чыр чатакты чечүү инструменттерин иштеп чыгуу зарылдыгы тууралуу айтышкан эле. Бирок эч кандай конкреттүү кадам жасалган эмес. Натыйжада ишенимдин жоктугунан жана эки боордош өлкөнүн чек арасындагы абалдын корч бойдон калышына кызыктар тараптардын аракети адам өлүмүнө жеткирген жаңжалдын улам чыгып турушун шарттады. Акыркы ирет мындай каргаша 2022 жылдын сентябрында болду. Жукукунун башкы катчылыгына Казакстандын өкүлү, тажрыйбалуу саясий ишмер жана дипломат Имангали Тасмагамбетовдун шайланышы жалпы жонунан уюмга мүчө мамлекеттер тарабынан жакшы кабыл алынды. Анын консультация үчүн Кыргызстан менен Тажикстанды тандап алышы да кубантарлык көрүнүш. Алгач Бишкекке, андан кийин Душанбеге болгон ырааттуу сапары өлкө башчылар Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон менен республикалардын коопсуздук катчылары менен болгон консультациялары, ошондой эле террорчулук менен күрөшүү, Афганистан менен байланышкан маселелердин көтөрүлүшү, коңшулардын биргелешип аракет кылууга баш койгонун билдирип, бул өз кезегинде жукуку алкагында конструктивдүү кызматташуу үчүн негиз болуп бермекчи. Чек ара чыры тууралуу ачык айтылбай, жукукунун катчылыгы Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды жумшартуу боюнча иштер тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын шашылыш айтып чыккан маалда жаңы башчынын активдүүлүгү, өлкө башчылары менен түз сүйлөшүүсү, регионалдык чакырыктар, анын ичинде эң эле курчтары да талкуулана баштайт деген ишенимди пайда кылды. Сүйлөшүүлөр жабык өткөндүктөн жукукунун аракети кандай болорун биз болжолдой гана алабыз. Биринчиден, албетте эки жактын макулдугу менен тараптардын элдешүүнүн талаптарын сактоосун көзөмөлдөгөн мониторинг кылуучу топтор түздү. Буга Армения жана Азербайжандын Тоолуу Карабах боюнча элдешүүсүнүн нормаларынын сакталышын көзөмөлдөгөн россиялык, түркиялык мониторингтик борбор мисал боло алат. Мында техникалык каражаттардын жардамы менен кырдаалга көзөмөл жүргүзүлөт. Экинчиден, Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо боюнча жүрүп жаткан сүйлөшүүлөргө болушунча көбүктөшүү зарылдык чаралса, Бишкек менен Душанбе макул болсо адистерди тартып, чек ара боюнча Россияда сакталган материалдарды пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүү керек. Үчүнчүдөн, абалды жөнгө салуу үчүн чек ара аймагын демилитаризациялоо кажет. Мында дал ушул жукукунун техникалык мүмкүнчүлүгү тараптардын бири-бирине болгон ишенимин жогорулатып, милдеттерин аткарууга шарт түзмөк. Мамлекеттер аралык бир дагы чыр кыска убакытта чечилбейт. Андыктан Тажикстан менен Кыргызстан өз ара мамилесин калыбына келтирүү үчүн узак жолду басып өтүшү керек. Эки республиканын ортосунда жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндө тынчтык болушуна кызыктар, коңшу мамлекеттер менен өнөктөштөрдүн болчу жардамды кабыл алуу, билүү да чоң мааниге ээ. Булак Спутник Эже.